Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Бүгүн 16 март 2023 жыл. Биздин коллегалар менен битва уюштуралы деп чечтик бүгүн. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй 4 эконом, 2 комфорт плюс келди. Азыр дагы балдар келет, бирок ал балдарды күтпөй эле биз баштай берели деп чечтик. Видеонун башынан аягына чейин көрүңүздөр. Ойлойм кызыктуу видео болот го депчи. Москвада жумуш кандай болуп атат такси сферасында бардыгын көргөзөбүз. Мына эконом, комфорт плюста кандай болуп атат. Арасында детскийлер дагы бар. Бардыгын башынан аягына чейин чачпай төкпөй айтып беребиз. Кызыктуу видео болот. Мынакей бардыгыбыз телефонубузду катарынан тиздик. Мына комфорт плюс, анан кийин мына экономдун телефондору. Азыр бардыгыбыз одновременно на линии басып, анан жумушту баштайбыз. Кудай буйруса мына бардыгыбыз турабыз. Бул жакта жигиттер болуп. Бардыгыбызга ийгилик каалап коюңуздар, комментарийге жазыңыздар, ким утат, силерге кызык болуп атабы. Анда эмесе, мына баштадыкпы? 1, 2, 3. Баштадык уже. О, Окей, башталат огамы? Минималка бар байсызбы? жок, баштай берели ушул жерден эле. Saat 7:48'de başladı, 50 değil mi? 8'de. Geçki saat 8'e çeyin, 12 saat ha? 7:49'da башталып атат. Geçki saat 8'e çeyin, 12 saat. Кечки саат 8ге чейин. 12 саат иштейбиз. Эми ортосунда 1 саат обед менен, мындай перерывтар менен 10 саат болуп калат да, ошондо грубо. Зарядты көп атат. Муа заказ бердик. Баштаганда. Siz aldınız mı? Жок, мен тиги жактан барам. Makul. Şu anda ийгилик кетсине жолугат да. Буюрса жумуш башталды. Комментарийге жазып коюңуздар, бизге ийгилик каалап коюңуздар. Кудай буйруса мына баштадык ишти. İlk sizge. Очередь болуп кеттир. Кофе ичип алайын деп келген болчумун. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, достор, мен аэропорт Шереметьеводан заказ алдым. Мага точка Б көрүнбөйт, ошон үчүн пока неизвестно кайсы жакка барат экен. Саат 11-ден 3 мүнөт өттү. Аэропорт Шереметьево точка немеси. Терминал Б. На тарифти карасаңар Дмитровтан эконом, комфорт кошулат экен, экспрессти күйгүчтүм, помощь взрослым. Межгород күйбөйт экен, бирок Дмитровдун мен турган жерденчи. Анан бул жерден заказ алдым Зеленоградка. Кудай буйруса Зеленоградка заказ алдым. Кеттик. Машинамды талдырып айдап баралы батыраак атмен алып кетелик да. Зеленоградтан заказ алып келдим. 53 мүнөттө. 1073 рубльга. Достор, ассаламу алейкум. Мына уже саат 8ге чейин иштеп, бул жака келип, мына Беш бармак номер 1ге келип
Беш бармак номер 1-дин төрүнүн көркү болуп отурабыз. Мондай тапчандачы. Рекламада кылып кетиш керек да жакты. Анан кыскасы по делу биринчи местаны ким алды деп ойлойсуңар? Деп кой, тамаша. Акыркы местадан баштайын. Акыркы местаны өзүм алдым. Мен 12 заказ кылдым. Иштеген жокмун мен. 5695 рубль болуптур меники. Анан кийин 9 места. 8 местаны Жаке алды. Тоже эконом, тоже Рио. Жаке 19 заказ менен 6664 рубль иштептир. Андан кийинки 7 местаны талант алыптыр. Жаке кол көтөрүп койду. Болбосо комфорт Шкода Октавия айдаган жигит 7 местаны алды. 6675 рубль иштептир 14 заказ менен. Жакшы. Андан кийинки места так. Жанчик сеники неме? Комфорт плюсбу? К5 менен 7639 рубль иштептир. Не үчүн? Так. Калган айта берейин. 5-местада 5-местага көтөрүлдүк. Биздин Нурбек аттуу агабыз 18 заказ менен 8551 рубль иштептир. Комфорт Шкода Октавия тоже. Анан кийин 4-места. 4-местада ким деп ойлойсуңар? Комфорт плюс айдаган биздин досубуз Камри айдаган 15 заказ кылыптыр. 8693 рубль. Финал болуп атат, финал. Угуп туруңуздар внимательно. 3-местада Азамат 16 заказ кылыптыр. Жок, 15 заказ болуп калат ошондо. 15 заказ менен 8705 рубль иштептир. Так, экинчи орунда эконом. Ким ойлоп тур мына? Кол чабып койгула. Азамат аке 20 заказ 9302 рубль. Заслуженный экинчи место. Биринчи местада ким деп ойлойсуңар? Уже эсептеп, уже билип койдуңар болуш керек. Экономдун айдоочусу 18 заказ кылыптыр. 9546 рубль. Поло менен. Замирбек деген биздин үнүбүз. О. Красавчик, мына ушинтип иштеш керек. Мына эконом менен комфорт плюстарды жеңди да, молодец. Заслуженный биринчи место. Текшердик, бардыгы таза. Таксометрди текшерип чыктык бардыгы. Стойлу? Жарым бак бензин. Видеого. Ооба. Достор, силер да комментарийге жазгыла, силерде жумуш кандай болуп атат? 16 март 2023 жыл силерде жумуш кандай болду? Комментарийге жазгыла. Бул видеого лайк басып, комментарий жазып койгула, бул видео менен бөлүшүп койгула. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө ассаламу алейкум. 2000 years later. Баса, эгерде силерге чайкана кызыктырып атса, ошо беш бармак номер 1, мурдакы чайкана 24, азыр ушундай сонун жаркыраган зданияга көчүптүр. Адреси Вашутинское шоссе, 1 строение 2Б. Табличка илинип турат. Ленинградский шоссе менен келатып, терминал Дыга кайрылганда эле оң жактагы здание. Келип дамтатып кетиңиздер. Достор, дагы эскертип айтып кетели. Бул иштеп аткан сумма мындай эле грязный доход. Мындан бензинди кемитип коюш керек. Эгерде арендага айдаса, аренданы кемитип коюш керек. Мойканын акчасын кемитип коюш керек. Ошонун баардыгын кемиткенде аз эле акча калат да. Кыргызстандан көрүп аткан көрүүчүлөр бар болушу мүмкүн. Бул жакка келип иштейм, жумуш жакшы экен, күндө 5000ден 10000ден болот экен депчи. Ошонун баардыгын учитывать эткиле, күндө эле ушундай жакшы жумуш боло бербейт. Ар кандай болот. Айдаган айдоочунун опытына жараша болот, везение ошого жараша болот. Анан удачный заказдар болуп калат кээде ошого жараша. Анан бул жакка Кыргызстандан келип ишке, жумушка кирерде дагы арендага машина табыш өтө кыйын. Таксопарктардын комиссиясы кымбат, арендага машиналар кымбат. Бардыгы эле бере бербейт неопытный водительдергечи Кыргызстандан жаңы келгенде. Анан ошол нерселердин бардыгын учитывать эткиле. Анткени жаңы келген адам дагы Москвадан көп адашып, кай жакта заказ жакшы болот, кай жакта болбойт, ошолорду дагы жакшы өздөштүргөнгө чейин дагы убакыт керек.
бул жакта иштеген айдоочулардын бардыгы эле жок дегенде 1 жылдан өйдө иштегендер да. Асты болсо 7-8 жылдан бери такси өтөп жүргөн адамдар. Мындайча айтканда көбүнкү өзүнүн машинасы. Ошон үчүн ар кандай болуп калды. Ошол нерселерди дагы эске алыш керек. Бул видеону мотивация катары эле тарттык жалпыңыздарга. 12 саат гана иштедик. Максимум 12 саат иштедик. А так 7 саат, 8 саат иштегендер да болду арабыздачы. Мисалы мен деп койду. Анан ушунча 6000ден мисалы канчага чейин 5000ден 9000ге чейин болду. Ушундай результат чыкпай атат деп 17 саат, 18 саат иштеп уктабай уйкусу келип, анан кийин авария болгондор да көп болуп атат кыргыздар. Эрежени бузгандар да көп болуп атат. Штрафтарды дагы минусовать эткиле ушул акчаданчы. Штрафтар дагы келет. Камера ар бир кадам сайын камера аябай көп Москвадачы. Ошон үчүн сак болгула, эрежени жаттагыла, орусчаны үйрөнгүлө. Анан кийин бул жакка келсеңиздер болот. Кисарт ачыш керек, Сахаровадан өтүш керек, регистрацияны жазатыш керек. Азыр регистрация аябай көйгөйлүү маселе болуп атат. Регистрация кылыш өтө оор болуп калды азыркы учурда. Ошол нерселердин бардыгын эске алып туруп, анан кийин келиңиздер бул жакка келе турган болуп атсаңыздар. Анан кийин бир нерсени эле ойлоп, калган нерсени ойлобой коюш болбойт. Минустарын дагы, плюстарын дагы эске салыш керек. Сөзсүз түрдө ошондо результат болот.